Аллах Таалага мактоолор болсун жана ошондой эле пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Ассаламу алейкум урматтуу биздин көрөрмандар жана ошондой эле угармандар. Эфирде сиздер дүйнөнүн асылы такыба аял берүүсүн көрүп отурасыздар. Сиздер менен болгон мен Гүлзада Талайбекова. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айткан экен: кимде ким өмүрүнүн узун болушун жана ошондой эле ырыскынын мол болушун кааласа, ата-энесин сыйласын жана туугандар менен алаканы үзбөсүн деп айткан экен. Андыктан бүгүн буйруса сиздер менен Ар-Разак, Аллах Тааланын 99 ысымдарынын бири Ар-Разак ысым сыпаты боюнча кеп кылмакчыбыз. Карысы бардын ырысы бар демекчи. Мына ушул темага дагы токтолобуз. Бүгүн бизде эфирде коногубуз Иордания мамлекетинин ислам илимдер, бүткүл дүйнөлүк ислам илимдер университетинин Ханафи фих факультетин бүтүргөн устазабыз Мээрим Сулайман кызы. Ассаламу алейкум устаза, бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз. Рахмат сиздердин да чакырууңуздарга. Кандайсыз, десоңуз, жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Устаза, бүгүн буйруса мына ушул сиз менен Ар-Разак темасын тандап алдык. Ушул теманын алкагында буйруса сиз менен сонун бир эфирди ачмакчыбыз. Эң эле алгач ушул Ар-Разак деген ысым сыпаттын өзү эмнени түшүндүрөт? Анан кийин негизи эле Аллах Таалага ушул сыпаттагы таандык болуп турат да. Ушунун бир маани маңызын жакшы бир чечмелеп берсеңиз. Бүткүл аламдарды жаратуучу Аллахка гана баардык мактоолорду айтабыз. Жана биздин пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын саламдары жана салаваттары болсун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ушул бизде кыргыз элибизде макалдар, баягы айтылып келген кептер кыска болгону менен нуска болуп берилген. Адам баягы укканда ошол макалдарды эсине тутуп, сактап жана кийин ошонун маани маңызын ойлоп, жашоосунда бир кереги тийип калсын деп таштап кеткендер, ата бабаларыбыз. Анан карысы бардын ырысы бар деп баягы көп эле угабыз. Бул деген эмне? Бул ошол адамдын жашоосу бир этаптан турат эмеспи? Көп этаптан турат. Анан адам төрөлгөндө алсыз болуп төрөлөт. Анан ошол учурда муктаж болот ата-энесине. Аны караган адамга муктаж болот. Ал бир эле жыл эмес, өтө көп жылды камтыйт да. Адам муктаж болбой мындай бир өз алдынча жашап кеткенге чейинчи. Андан кийин адамдын баягы күчтүү болуп, эч кимге муктаж эмесе, ата-энесине, башка бирөөгө муктаж эмес, мындай бир өзүн өтө күчтүү сезген, баардыгы колунан келген этабы болот экен да. Анан кайра баягы кайтмасына кайтып, адам карыган сайын, жаш өткөн сайын кайра баягы алсыз даражасына, алсыз этабына өтөт экен да. Ушул этапты ар бир адам жашап өтөт экен, эгер өмүрү ошого жеткен болсо. Анан бул макалдын барган мааниси ошол акыркы этапта адам баягы бүт жашоосунда кылчу нерсени жасап, тоону оодарып, мындайча айтканда, баардык нерсени кылгандан кийин адамдын алсыз убагында ал менен ушул бала чакасы, жакын адамдары, өзүнө жакын көргөн адамдары калат экен да. Анан кары адам ошону баягы үмүт кылат экен. Ошол учурда ошол адамдар баягы убагында кылган жакшылыгын бир көрсөм депчи, үзүрүн көрсөм депчи, мөмөсүн көрсөм деп. Ошол учурда ушул учурда биз унутпашыбыз керек экен да. Балким биз азыр ушул бир жаш болуп, күчтүү болуп, көп нерсеге акылыбыз жетип, көп нерсеге күчүбүз жетип, бутубуз, колубуз жетип жаткан учур болгондур, бирок ошол учур баардыгыбызга келет. Жана ошо карысы бардын ырысы бар деген макал бул кандай десем мындай, биздин ушул этапка келип калган ата-энелерибиз ошол мээримди, ошол көңүл бурууну, ошол эркелетүүнү, ошол назик көңүлдү аздектеп биздин бир карап мамиле кылуубузду күтөт экен да ушул учурда. Анан эгер ошол учурда биз ушул мамилени ата-энебизге бере ала турган болсок, анда албетте биздин ырысы бар деген ошол биздин дүйнө акыреттеги ырыскыбыздын кенен болуусу, берекелүү болуусу, адамдын бир жакшылык
жакшылыкка, жакшылык иштерге же болбосо жакшылыктардын бир туу чокусуна жеткенине себеп болот экен да. Эгер биз ошол учурда ушул ата энелерибиз, ошо үйдө карыялар, ата энелерибизге жакшы мамилени кылып бере ала турган болсок, жылуу сөзүбүздү, жылуу мамилебизди, жылуу белектерибизди дагы ушундай кете берет. Айтор адам колунан эмне келген болсо ошону беребиз. Эми ырыскы десек, ырыскы дегенде бул балким көпчүлүк адамдын акылында акча туюндурушу мүмкүн, бирок адамдын ырыскысы деген бул бир гана акча менен гана чектелбейт. Балким адамдын ушул жеп жаткан, ичип жатканынан тышкары адамдын күлкүсү ырыскы болушу мүмкүн, адамдын бир ар бир адамга келген нерсенин баардыгы ырыскы деп түшүнөт экенбиз да биз. Ошентип түшүнөбүз, ар бир адам жашоосуна келген нерсенин баары ырыскы жана анын ээси Аллах гана деп түшүнөбүз. Эми ушул ар-разик деген бул эмнени түшүндүрөт десе, ар бир ырыскыны жараткан жана ошол ырыскы берилген макулук, марзук деп коебуз. Ушул ырыскы берилип жаткан макулуктун жаратуучусу Аллах Таала ар-разик болуп саналат. Ал эми эмне үчүн Аллахтын ысымында ар-разаку деп келген десек, бул сыйгатул мубалага, ушул сыйга менен келгендиги эмне үчүн ар-разик бойдон калып калган эмес, ар-разак деп келгендиги бул Аллах Тааланын берүүсү, ушул пенделерине жаратылгандарына берүүсү улам сайын берип тургандыгы экен да. Мисалы биз бирөөгө бир нерсе беришибиз мүмкүн, бир беребиз, эки беребиз, үч беребиз, айтор саналуу бир бергенден кийин тынып калат эмеспизби? Ар-разаку дегени бул дегенин мааниси Аллах Таала улам сайын берип турат экен да. Улам биринин аркасынан экинчисин берип турат. Ошол маанини туюндурат экен. Бул эгер биз мындай жөн сөздүк маанисин ала турган болсок, ал эми терминдик маанисин ала турган болсок, имам Аль-Хаттабийдин аныктамасын айтайын. Бул баягы эмне дейм, ырыскыны өз кепилине алган. Бул Аллах Таала. Ырыскыны өз кепилине алган. Мындайча айтканда, жаратылган ар бир нерсенин ырыскысын Аллах Таала өз кепилине алган экен. Ал сөзсүз ырыскыланат. Сөзсүз ырыскы ага берилет. Демек биз мындан билебиз, Аллах Таала жараткан бардык нерсе, жараткан ар бир нерсе өзү тыйган нерселерден тышкаркынын бардыгы бизге адал биздин ырыскыбыз болуп саналат экен. Жана ырыскыны берүүчү Аллах Таала дегенге биз кантип барабыз десек, албетте биз дароо эле өзүбүздүн Куран китебибизге барабыз. Аллах Таалам ошол Куранда көптөгөн аяттарды алып келген, алардан айта турган болсок, Фатыр сүрөсүнүн 3-аятында айткан: "Эй адамдар, силерге берилген Аллах Тааланын неаматтарын эстегиле. Жана жер асмандан силерге берилген ырыскыны Аллах Тааладан башка жаратуу жок экенин билгиле" деген маанидеги аят. Дагы аяттын баягы акыркы бөлүгүндө келет: "Нахну нарзукукум ва ияхум". Биз силерди дагы, аларды дагы ырыскылантабыз депчи, ырыскы беребиз аларга деген. Бул деген баягы балдарга тиешелүү, кичинекей балдарга тиешелүү, наристелерге, алардын төрөлгөнүнөн, алар силердин ырыскыңарды алып кетип калат дегенден коркпогула деген мааниде да. Мындайча айтканда, силердин ырыскыңар өзүнчө, алардык өзүнчө. Мындай адамдын ырыскысы шериктеш болбойт экен да. Мисалы, сиздин ырыскыңыз өзүнчө жазылат экен, меники өзүнчө жазылат экен. Экөөбүзгө бир ырыскы деген жок экен да. Ошону ким мисалы жетишип калса алып калат, же болбосо ким көбүрөөк алат, азыраак алат деген жок экен. Ар бир адамдын, ар бир макулуктун өзүнө ченелүү, өзүнө берилген ырыскысы болот экен. Демек, будан биз ырыскы эч жакка кетпейт экенин түшүнөт экенбиз да. Жана ошондой эле Аллах Таала баягы Саба сүрөсүнүн 24-аятында айткан: "Айткының" дейт. "Асмандардан жана жерден силерди ким ырыскылантат?" Жана кайра эле өзү баягы жооп, аятта кайра эле жооп келип атат: "Кулилла", айткының Аллах Таала. Демек, жалгыз ырыскыны берүүчү бул Аллах экенин биз толук түрдө жазмый эмне ишенет экенбиз. Эми будан
жана айтып кеткендей эле ар бир инсанга келген нерсе бул ырыскы болуп саналат экен да. Жана кандай десем, ырыскыны Аллах Таала адамды бир машакатка салбастан эле, эч бир нерсе кылдырбастан деле берип койсо болот эле. Аллах Таалага кудуреттүү да, ырыскыны эч бир кыйналбастан эле адамды бир машакатка салбастан берип койгону кудуреттүү экен. Бирок ошол ырыскыны ошондой бир жол менен берүү менен Аллах Таала бизди сынайт. Биз кандай ырыскы алабыз? Адал ырыскы алабызбы? Арам ырыскыны тандайбызбы? Ошону алдамчылык жол менен алабы адам, же болбосо чынчылдык жол менен алабы? Ошол учурда Аллах менен мамилеси кандай болот? Эмне үчүн кылат? Ошонун баардыгы ырыскы ушул бизди сынаш үчүн берилет экен да. Эми ошол ар бир ырыскы берилгенде негизинде бул ырыскынын максаты, адамга ырыскы келип жатканда биздин максат Аллахка кайрылуу, Аллахка кайтуу. Улам ушул ырыскыны Аллах мага бербегенде мен эмне кылат элем? Ушул ырыскыны Аллах мага мен үчүн жараткан үчүн шүгүр деп ар бир убакта ырыскы келген сайын биз Аллахка кайтып туруубуз зарыл экен да. Бирок көпчүлүк учурда адамдар ушул ырыскыны жаратуучу Ар-Разак Аллахка эмес, балким себептерине кайтып калган учурлар болот да. Ушул жумуш болбосо мен мындай кыла албаймын, ушул акча болбосо мен муну бүтүрө албаймын, мисалы, ушул болбосо деп себептерге кайтып, тескерисинче адам бир күнөөлүү болуп жаткан абалга кайтат экен да. Негизинде ырыскынын максаты ошол ырыскыны берип жаткан Аллахка кайтуу экен. Аллахка кайтуу болуп саналат экен. Эми демек ар бир бизге берилген ырыскыда, мисалы жакшы маанайда, же болбосо биз жүрөгүбүздүн бир элжиреп Аллахка болгон сагынуунун пайда болуусу, же болбосо сүйүүнүн пайда болуусу дегеле, же болбосо эки адамдын ортосунда бир жакшы мамиле, жылдыз келишкендей, мисалы, ошонун баардыгы ырыскы болуп саналат экен да. Ошол ырыскыны шүгүр кылууда, аны рахматын айтууда, мындайча айтканда Аллахка кайтуубуз зарыл экен да. Эми биз токтоло кетсек, бул ырыскы арам мал, арам акча, арам тамакты адам жеп жатканда ал анын ырыскысы болуп саналабы деген суроо пайда болот экен да. Эң туура. Ошол боюнча токтолсоңуздар. Бизде Ахлу Суннанын көз карашы боюнча, ооба, адам ошол арамды жеп жатса дагы ал анын ырыскысы болуп саналат. Болгону ал тандады, кайсы жол менен ал алды. Ошол ырыскы, жазылган ырыскы, ага ал кааласа каалабаса, мындайча айтканда, кандай жол менен алса дагы келет эле. Болгону ал тандап алды. Кайсыл жол менен аны алат. Бирок ал жеп жатат да, анан мындай суроодо ал кандай болуп калат десе, бул адамдын өзүнүн баягы өзүнө өзү зулум кылгандыгынын себебинен, өзү күнөөкөр болуп ошол жол аркылуу алып жаткандыгынын себебинен адамга тийиштүү кылабыз дагы. Аллах Таала өзү ырыскыны жаратып берет. Бирок аны инсан өзү тандап алат дагы, кандай десем мындай. Кайсыл жол менен тандап алгандыгы ал инсандын өзүнө жазылат экен да. Ошондой экен. Демек, биз билдик мындан ырыскы баягы арам болсо дагы ал анын ырыскысы болуп саналат. Мындай суроо болушу мүмкүн да. Мисалы, бир бала, кичинекей бала, наристе, атасы өмүр бою арамдан акча тапты. Ал кааласа каалабаса ошону жейт, ичет, ошол менен чоңоет, чоңойгуча. Анан чоңойгондон кийин ал дагы бир жерге окуду ошол акчалар менен, мисалы. Андан кийин ал кайра ошондой кесип тандады, мисалы. Кайра арамдан ырыскы жеп, ошол арамдын арам булагы менен алып жепти, ошо менен бул дүйнөдөн кайтты десек. Анда ал эгер арамдан болбой калат дей турган болсок, анда ал өмүр бою эле анда эмне жеди да, анын ырыскысы болбосо. Эмне менен тамактанды, эмне менен жашады, ошол өзүнүн ырыскысы болгон себептен ал эмне ошону азыктан колдонуп жатат. Демек, биз мындан билебиз, арам тамак болсун, арам акча болсун, арам жол менен алган нерсе дагы адамдын ырыскысы болуп саналат. Устазы, ушунда бир суроо жаралат да. Арамдан тапкан акча бул ырыскы болуп атат да. Маселен, бүгүнкү күндө деле кредит бар, Кредит менен канча адамдар бизде неме
ырыскы таап алып атышат. Эми анан паракорчулук менен деле күн өткөрүп жаткандар өтө эле көп. Эми ушулар ошол арам жол менен ырыскыны алып атканы менен алар ушул кылган амалы үчүн жооп беришеби? Ооба, эгер ал бул фикх маселеси болуп кетет да. Эгер ал ошол арам экенин билип туруп, ошону өзү аткарып жаткан адам, жана ал жерде өзүнчө бөлүнөт да. Мисалы, ошого кол коюп, ошону чечип жаткан адам, ошого чечим чыгарып, ошону тандап аткан адам болсо, ал анын арам рызкысы болот. Ал эми эгер анын баягы жумушчулары боло турган болсо, мисалы бир банк бар, ал жерде кредиттери арам айлануулар болот, бирок ошол жерде пол жууп бир эже иштейт, балдарын багат, мисалы. Ал эже пол жууп ошолордун кызматын кылып жүргөн үчүн акчасы арам болуп калабы деген суроодо, жок, албетте андай эмес. Ошол иштин башатын кылып жаткан, ошого чечим коюп жаткан, кол коюп жаткан адамдарга тиешелүү да. Бул маселе негизи кененирээк чечилиш керек. Бирок биз мутлак жалпысынан эле бардыгы арам, банкка ким кирсе арам, чыкса арам, ким тазаласа арам, чай куйса арам деп антип кесе айта албайбыз. Бул жакта дагы түшүндүрмөсү бар. Өзүнүн түшүндүрмөлөрү. Ооба. Анан дагы бир маселе, ырыскы бул мусулмандарга гана тиешелүү же капырларга дагы тиешелүү деген суроо бизде. Мисалы, чындап эле да, азыр бизде дүйнө жүзү боюнча мусулмандар деле саналуу түрдө, алардын арасында канча башка дин өкүлдөрү бар да, чындыгында сиз айткандай, жанагы кафир деп. Эми чындыгында аларга деле Аллах Таала рызкы берет да, устаз. Ошол боюнча кененирээк айтып кетсеңиз жакшы болот. Ошол бул ырыскыны Аллах Таала жараткан пенделердин бардыгына берет да. Бул жерде шарт жок. Ал мусулман болсо гана ырыскыны алат, анан башка болсо ырыскыны албайт дегенчи. Аллах Таала жараткандан кийин пенделеринин бардыгына ырыскыны берет. Пенделер деп адамдарды гана бөлүп койбойбуз. Анын ичинде инсаният, инсандардан тышкары бул хайбанаттар, жаныбарлар, өсүмдүктөр, деги эле биз көргөн, көрбөгөн, билген, билбеген ар бир жандуунун бардыгынын ырыскысын Аллах Таала ырыскын берүүчү болуп саналат. Ошон үчүн ар-Разак. Сураса сурабаса да, билсе билбесе да, ал мисалы адам билбейт да, эмне кереги жок. Бардыгына улам сайын, бүгүн берип кой, эртең бербей коюп эмес, улам сайын берип туруучу, ырыскыны берип туруучу Аллах ушул ырыскыны чектеген эмес. Мусулмандарга эле, момундарга эле деп чектеген эмес, капырларга жана башка бардык ушул жандуу заттарга тиешелүү. Жана биз эгер бир адам өзүнүн ырыскысынан ажиз болуп, мындайча айтканда, алсыз болуп кала турган болсо, мисалы Аллах сактасын, кырсыкка кабылып, майып болуп кала турган болсо, же деги эле балким өзү төрөлгөнүнөн, ден соолугунан начар майып болуп төрөлүшү мүмкүн. Ар кандай абалдар, же айтор бирөөгө да байлап коюшу мүмкүн экен да. Бул ырыскыны сөзсүз эле адам өзү ошол ырыскысын алуу деген шарты жок экен да. Балким ал, мисалы, көпчүлүк учурда жалпысынан ала турган болсок, биз аял кишилер, же болбосо көп эле адамдын ырыскысын Аллах Таала башкага байлап коюшу мүмкүн экен да. Башка, мисалы, биздин жолдошторубуз сыртка чыгып, баарыбыздын ырыскыбызды алып келет. Бирок кимге өзүнүн ар бирибиздин ырыскыбызды ошол адамга байлап коюшу мүмкүн экен да. Демек, ырыскыдан биз коркпошубуз керек деген сөз чыгат да мындан. Сөзсүз эле өзүң барып алышың, ошону өзүң иштеп алышың, өзүң мээнет кылып алышың шарт эмес. Ушу сага жазылган ырыскы сага келет. Кааласаң, каалабасаң деле аны коркпош керек. Мындайча айтканда, бул ырыскыны, адамга жазган ырыскыны уурдап кетпейт, бирөө алып кетпейт. Баягы, мисалы, соода сатыкта айтсак болот, деги эле жашоодо айтсак болот. Адам тынчсызданып эле, мен ушуну алып кетпесе, мен кылбасам башка бирөө алып кетет деген жүрөгүндөгү тынчсыздануу жок болуш керек да. Адам жазым түрдө ишениш керек. Кандай десем, жазымды кантип айтсак, жүрөгү менен баягы толук түрдө ишениш керек, анын ырыскысы ага сөзсүз келет. Ал аркылуу болсун, башка аркылуу болсун, Эми биздин динибизде ушул, мисалы, ушул алсыз адамдар да каралган да. Ал мусулман, анан капыр, анан христиан деп да каралган эмес. Мисалы, ислам өлкөсүндө кайсыл бир адам муктаж болуп жаткан болсо, ошол зекет, садака эшиктеринин бардыгы бүт тартиптелип коюлган да. Эгер мисалы
мусулман өлкөсүндө капырлар жашаган болсо, же болбосо христиандар жашаган болсо, алардын өкүлдөрү, алардын коомчулугу аларды ошондой муктаж адамдарга жардам бере албай турган болсо, ушул ислам өлкөсүндө мусулмандар аларга жардам берет да. Ушунчалык баягы тартип коюлган. Эми бул жөнүндө айтып аткандан кийин мусулмандарга жардам бергени, баягы муктаж болуп жаткан кандай гана мусулман болбосун, кандай гана абалда болбосун, анын жардам бергени, мунун баардыгы ушул биздин динибизде толуктуу зекет жана садака эшиктерин ошон үчүн ачылган да. Же болбосо кандай десем мындай, биздин мусулмандардын чоң эрежелеринин бири бул байлар кедейлерге жардам берет. Зекет менен парз болгон болсо, садака менен жөн учурда. Же болбосо дагы бир эреже бул жакын адамга жардам берүү, мисалы баягы садаканы, жакшылык ишти жакындарыңдан башта, үй бүлөбүз, туугандарыбыз дагы ушинтип жакын адамдардан баштообуз. Эми ырыскынын бөлүнүүсү деп айтсак болот. Бул ырыскы көрүнгөн сыртта көрүнүп турган ырыскы жана ички ырыскы, мындай ичте көрүнбөгөн ырыскы деп айтабыз да. Балким мен кыргызча жеткиликсиз айтып атамбы, айтып түшүндүргөнгө аракет кылып атам. Түрлөрү, ачкычтары, дароо эмеден которгондочу. Анан сырткы ырыскы бул денеге берилген ырыскы, мисалы тамак аш, азык түлүк дагы ошого окшогон. Ал эми ички ырыскы бул адамдын жүрөгүнө берилген ырыскы. Аллах менен болгон байланышы мисалы. Же болбосо баягы жүрөгүнүн тынчтануусу, дагы ушундай ыхласынын көбөйүп, ошонун бир ыймандын лаззатын татуусу, айтор бул ички ырыскы болуп бөлүнөт экен. Ушул эки түрдүү ырыскынын эң жакшысы бул ички ырыскы экен да. Мисалы кээ бир адамды карасаң, ушунчалык Аллах менен байланышы, Аллах менен мамилеси ушунчалык бекем, эч бир нерсеге кыжаалат болбостон эле тынч баягы өзүнүн жашоосун жашап аткандай, ибадат ордунда, зикри ордунда, Куран ордунда, дини ордунда, сөзү ордунда, ар бир баягы динин бекем карманган себептен ар бир ордунда. Бул балким ал тышында башка бир өтө ошол карап турган адамдын мерка деп коет го, баягы карап турган адамдын көз карашы менен бай болбошу мүмкүн. Бир эле кырт кийим дайыма кийип жүрөт, же болбосо дагы ушундай, дагы ошого окшогон. Бирок анын ички баягы ички ырыскысы кенен, руханий ырыскысы кенен экен да. Андыктан биз ырыскынын баардыгын сурашыбыз керек. Ички дагы, сырткы, баардык көрүнгөн, көрүнбөгөн баардык ырыскынын жакшысын сурашыбыз керек экен да. Жана ырыскынын көптүгүнөн эле адам баягы бактылуу болуп калбайт да. Бул хадистин маанисинде байлыктын көптүгү бул бай адам болуп саналбайт. Байлыктын көптүгү байлык эмес, балким ошол адам ошол байлыкка канчалык кандай көз караш менен карайт, канчалык канаат кылат, канчалык шүгүр кылат. Хадис мааниси деп айтып кеттим. Демек, ошол канааттангандык дагы өзүнчө ырыскы экен да. Мисалы адамга Аллах Таала бир эле кийим бериши мүмкүн, күнүгө бир түрдүү эле тамак бериши мүмкүн, айтор жашоосу өтө жөнөкөй болушу мүмкүн, бирок ал ошого берилген канааттангандык сезим бул өзүнчө ырыскы болуп саналат экен. Андыктан эң бай адам бул ким? Бул ошол ага берилген ырыскыга шүгүр кылган. Ошодон бир өзүн бактылуу сезген сезимдер, ошол эң чоң ырыскы болуп саналат экен. Буга биз эмнени айтабыз? Баягы хадистин маанисинде келет, момундун ар бир иши таң калыштуу кандай, ага кандай? Эгер бир жакшылык жете турган болсо, ал ага шүгүр кылат. Жана ага бир кыйынчылык жете турган болсо, ал ага сабыр кылат. Жана бул момунда эле бар да, бул сыпат. Башка эч кимде жок. Ааламдагы мен баймын, мен кыйынмын, мен атактуумун деген эч бир адамда, эгер ал момун мусулман болбосо, бул сезимди ал тата албайт экен. Бул ушундай бир өзгөчө сезим экен, ал момунда эле болот экен. Жашоосунда жакшылык келсе, шүгүр кылат, кыйынчылык келсе, сабыр кылат. Бардыгына тең ал сооп алат экен да.
бир ушундай өзгөчө бир статус деп коебуз, өзгөчө бир орунду бизге берип койгон экен да. Анан азыр жашоодо баягы биз ушундай жашоодо жашап жатабыз күз айым. Дүйнө бизге баардык тарабынан ачылып берди да. Бүт тарабынан ачылып берди. Ушундай мен мындаймын, мен андай боло алам деп баардык тарабынан ачылып берди. Ушунчалык деңгээлде баардыгыбызда баардыгы бар. Көбүнчө учурда баардыгы бар, ден соолугубуз бар, баардыгы бар. Бирок дагы деле өзүбүздү кээде элестетебиз. Мындайча айтканда дагы деле менде жоктой, бир ичиң бир толбой жаткандай элестете беребиз да. Ошону сезе беребиз ошентип. Демек биз будан билебиз, ошол канааттангандык бул эң чоң ырыскы. Эгер биз мына карасак, мисалы да, бир адам караса, ата-энеси бар, туугандары бар, үй бүлөсү бар, бала чакасы бар, кайын бар, жакшы, мисалы, эми ден соолугу бар, жашап аткан үйү бар, деги эле ушул жашоодо баардыгы бар. Ошого канааттанып, ошого шүгүр кылгандык бул эң чоң ырыскы болуп саналат экен да. Ошол анан адамга берилген ырыскыны эч ким тыя албайт деп ушул пунктка кайрыла турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бизге үйрөткөн дуаларынан негизи башы бар, ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика ла деп уланып кетет да. Анан Аллахумма, Аллахым, ла мани'a лима а'тайт, сен берген нерсени эч ким тыя албайт. Сен берген ырыскыны, сен берген неаматты, деги эле сен берген абалды эч ким тыя албайт. Вала му'тия лима манат, жана сен тыйып койгон нерсени эч ким бере албайт. Демек Аллах Таала бизге бир нерсени берген болсо, аны эч ким тыя албайт. Аны эч ким тоса албайт. Ааламдын баардыгы биригип ушуну сага бербешибиз керек эле десе дагы эч ким тоса албайт экен да бизде. Жана ааламдын баардыгы биригип ушул сага керек эле, ушуну сен алышың керек эле, сага ушундай бир жасап берели деп баардыгы бириксе дагы Аллах Таала эгер андан тосуп кое турган болсо бир нерсени эч ким эч нерсе кыла албайт экен да. Биз баягы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге көргөзгөн сүннөтү менен эле бизге калтырып кеткен дуалардан эле ишеничибизди бекемдеп алат экенбиз да. Бул бизге баардыгыбызга керек акыйда, ишеним деп айтсак болот. Аллах бизге берип койгон нерсени эч ким тоса албайт. Ал эми Аллах бизге бизден тыйып койгон нерсени эч ким бере албайт. Болду, ушул менен жүрөк тынчтан. Ушул менен жүрөк тынчтаныш керек. Анан устаза жанакы таңкы намаздан кийин ырыскы издегиле деп негизи бизде деле кыргыздарда көбүнчө айтып коюшат го. Анан буга деле мисалы ошол эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадиси, Аллах Тааланын ошо баамдат, ошо ибадат кылгыла, ибадаттан кийин ырыскы силерге мол болот деген сыяктуу ушундай бир түшүнүктөр чындык да. Бурика фи сухри уммати деп коет деген хадистин негизинде чындыгында баягы биз деле кичинекей кезибизден кто рано встаёт, Бог даёт деп коебуз го. Чындыгында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинин негизинде биз мусулмандар ушул хадистин негизинде ошого ишенебиз, жана кичинекей кезибизден кайсыл бир макал менен же ушул бир сөздөр менен дагы айтылып келген. Албетте бул турган хадис, жана баардыгыбыз ошону сезе билебиз. Азыр баягы ар кандай бир китептер, ушундайлар чыгып атпайбы? Анын баардыгы жаңылык эмес биз үчүн. Себеби биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде эле айтып койгон. Мен үммөтүмдүн ушул таңында береке табат депчи, берекелүү болот деп. Анан ушул ырыскы берилгенде баягы анын берилгенинде эмес, ошодон канчалык адам пайда алат, ошого көңүл бурушубуз керек экен да биз. Баягы Ибн Атаилла Ас-Саканари деген алымыбыз айткан, маани бул жамгырдын жашында эмес, балким биздин маани бере турган жер ошол жамгырдан кийин эмне өсөт. Ошого көңүл бурушубуз керек деген маанидечи. Буну биз эми баягы илим, хидаят
адамга берилгенде, рызкы берилгенде бул 3 түрдүү болот экен да. Биринчи түрү бул адам өзү дагы пайда таппайт, анан башкага дагы пайда бербейт экен да. Бул баягы жамгырдан кийинки жерди мисал кылсак болот да. Жамгыр жаайт, болду, сиңип кетет, ал жерден эч бир өсүмдүк да чыкпайт, суу дагы топтолбойт, пайдасыз. Өзү дагы пайдасыз, башкага дагы пайдасыз. Өзүнө да пайда албайт. Экинчи түрү бул өзү пайда албайт, бирок башкага пайда берет. Мисалы бир жерге жамгыр жааса, ал жерде өсүмдүк өспөшү мүмкүн. Бирок сууну топтоп, жок дегенде бир арыктарды, булактардын баягы пайда болуусуна себеп болот экен да. Жана үчүнчү түрү рызкынын бул баардыгыбызда ушундай рызкы баарыбызга буйрулган болсун деп айтмакчымын. Бул адам өзү пайда алат жана башкага пайда берет. Бул баягы жамгыр жаагандан кийин ал жерде сууну да топтоп берет. Андан тышкары бир өсүмдүктөрдүн мол өсүп бергендиги. Адамдын рызкысы ушундай болсо деп баарыбыз тиленебиз, өзүбүз дагы пайда алып, бул алган илимибиз, деги эле билген ар бир нерсебизден өзүбүз пайда алсак жана башкаларга жеткирсек. Жана бул эфирге келип отурганыбыздын деле бирден бир баягы тилегибиз ошол. Өзүбүз пайда алсак, ушул сабактарыбыздан, устаздарыбыздан алган сабактарыбыздан жана ушул бир адамга болсо дагы бир берекелүү болуп пайдасы тийсе деген максатта. Ошол анан демек биз билет экенбиз, ар бир баягы жаратылган ар бир нерсе жана анын мөмөсү Аллах Тааланын колунда. Рызкынын мөмөсүн сурашыбыз керек экен да. Рызкыны кылган иштин мөмөсүн сурашыбыз керек экен. Берилген рызкынын мөмөсүн сурашыбыз керек болот экен. Жана дагы токтоло турган нерсе бул ушул рызкыны адамга берилгенден кийин аны түшүнсөк, түшүнбөсөк да шүгүр кылышыбыз керек экен да. Мисалы кээ бир адамга рызкы берилет. Кээ бир адамга рызкы берилбейт же болбосо баягы таарыраак болот деп айтабызбы. Аны биз эч качан түшүнүп бүтпөйт экенбиз да. Эмне үчүн бул адамга көп рызкы берилди? Эмне үчүн бул адамга рызкы баягы ченелип берилди? Бул Аллахтын колундагы өкүм. Аллах Таала каалаган адамга рызкыны кеңейтип берет экен, мол кылып. Каалаган адамга ченеп берет экен да. Биз аны түшүнүшүбүз мүмкүн, түшүнбөшүбүз мүмкүн. Мындайча айтканда, балким Аллах Таала ага бере турган болсо, ал рызкыны, ал ошол мал мүлкү менен ушунчалык алаксып кетет, Аллах Тааладан алыстап кетиши мүмкүн экен, мисалы да. Же болбосо ага ошол рызкы көп бериле турган болсо, ал ошодон баягы өзүнөн кетип, мындайча айтканда, жаман иштерди кылып башташы мүмкүн экен. Бир жаман иштердин башаты же азапка себеп болуп калышы мүмкүн экен. Андыктан бизге берилген рызкы ошол рызкы бизге жарашат. Ошол рызкы бизге өзүнүн пайдасын берет. Андан ашып кеткен болсо, эмне үчүн андай болбой калды, же кемип бир азайып калган болсо, эмне үчүн мындай болуп калды деген жоопту билишибиз мүмкүн, билбешибиз мүмкүн, түшүнүшүбүз мүмкүн, түшүнбөшүбүз мүмкүн. Айтор анын баардыгынын даанышмандыгы Алланын илиминде. Эмне үчүн адамга андай абал берилип жатат да. Ошол. Анан биз баягы Аллахтан сураганда Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар деп сурайт эмеспиз. Бул дуаны Аллах Таалам өзү Куранда бизге көргөзүп берген. Рызкынын эң жакшысын, дүйнө акыреттин эң жакшысын сураганыбыздан тышкары Аллахка тобокел кылганды билишибиз керек да, Аллахка тапшырганды билишибиз керек. Көбүнчө учурда мен мындай каалаймын, мен андай каалаймын деп бала чагыбыздан эле бир нерселерди элестетебиз да. Жада калса азыркы өтүп жаткан курстар дагы ошону үйрөтөт эмеспи? Мисалы мен ушундай деп өзүң айт, анан дагы баягы сүрөттөрүн чапта, анан ушундай депчи. Самооценка. Аябай самооценка боюнча, көтөрүү боюнча азыр аябай көп толтура курстар ачылып калды чынында. Психология жаатында психологторго кайрылып калдык. Көпчүлүк эле кайрылып калышты десек болот да. Анан айтканда аффирмация деген сыяктуу нерселер көп. Эми аны баягы биз кескин түрдө туура же туура эмес деп башынан мындай жалпы бөлө албайбыз. Анын өзүнүн
эмеси бар, баягы туурасы бар, туура эмеси бар, электен өткөрүш керек дегендей. А бул жерде именно ырыскыга тиешелүү эмнени айтып жатабыз, баягы адам пенде ойлошу мүмкүн да, мага ушул, мисалы, ушул жерде ушул үй же болбосо ушул адам мага ушундай болот, же мен ушундай статуска жетсем мен бактылуу болом деген сыяктуу бир Аллахтан өзү тандап бир ырыскы сурашы мүмкүн. Анан мусулмандардын ырыскысы ал кандай? Аллахка тапшыруу. Аллахым, сен мени жараткан зат мага эмне керек экенин, кандай орун керек экенин, кандай ырыскы керек экенин, кайсыл учурда керек экенин, кандай баягы көлөмдө керек экенин өзүң билүүчүсүң. Мага эң жакшысын буйру деп тапшыруу бул баягы жеткен бир туу чокусу да дуанынчы. Аллахка өзүн тапшыруу. Себеби биз алсыз болуп эч нерсени билбеген кезибизде Аллах Таала бизди ушундай бир эресиге жеткиргенден кийин анан бул жагын таштап койбойт да. Бирок биз ошол ибадатыбыз менен Аллахка дагы көбүрөөк жакын болуп, Аллахка болгон сүйүүбүздү дагы көбүрөөк билдирип, жана өзүбүздү тапшырып, кандай бир ишеничибизди көргөзгөнүбүз Аллах Тааланын ыраазылыгына, Аллах Таала бизден ыраазы болгонуна алып барат. Жана ырыскынын казыналары Алланын колунда. Ушуга бекем ишенишибиз керек. Ырыскы берүү менен Аллах Тааланын мүлкүнөн эч бир нерсе кемип калбайт да. Мисалы, буга көп берип, буга аз берип, же ааламдын бардыгына бир кыйынчылыксыз эч ким эч нерсе кылбай деле Аллах Тааланын кудуретинде берип койсо болот эле. Жана ошондо дагы Аллах Тааланын мүлкүнөн эч бир нерсе кемип калбайт. Ушуга ишеничибиз бекем болуш керек. Жана мындай пунктка токтолгон туура көрдүм, баягы акча жакшыбы же жаманбы? Баягы көбүнчө учурда акча жаман, байлар жаман, бардыгы алдайт, акча бар жерде кир бар, жана ушундай деген сыяктуу ишенимден улам адам баягы өзү сурабагандыгынан, ушундай бир ичинде бир баягы жабылып турган бир өзүнүн терс дуасынын себебинен деле өзү билбестен ошону сурап алышы мүмкүн да. Эми негизинде биздин динибизде аалымдар бул дүйнөнү бир жакшы кооз деп сыпаттаган эмес. Дайыма бул дүйнө бир арзыбаган, хадисибизде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде келгендей, баягы чиркейдин бир канатчалыгы да баркы жок да. Эгер ушул чиркейдин канатындай бир баркы болгондо, бир көлөмү болгондо, анда Аллах Таала бул дүйнөнү капырларга бир урттам дагы бермек эмес экен да. Эгер ушундай барктуу болгондочу. Баркы жок, ошон үчүн капырларга Аллах Таала кааласа чачып берип коет, кааласа кенен берип коет. Ошон үчүн бул дүйнөдө баягы жыргап жашап жеп алгыла, азапты көрөрсүңөр деген маанидеги аяттар келет. Демек биз мындан мусулман катары толук түшүнөт экенбиз, эгер бул дүйнө ушунчалык бир аздектелген бир барктуу болгондо, хадистин маанисинде айтып атат, анда Аллах Таала капырга бир урттам да бермек эмес депчи. Эми баягы булдан дүйнө жаман гана, демек дүйнөдөн биз алыс болушубуз керек, дүйнөнү такыр баягы карабашыбыз керек деген сөз чыгабы? Дүйнө жаманбы деген суроодо буну биз кайсыл ракурстан, кайсыл бурчтан карайбыз да? Эгер дүйнө адамга берилип, ырыскы дүйнө берилип, жана ал адам ошол менен көп садака кылып, ошол дүйнө менен ал алдыга жылып, ушуну мага ар-разак Аллах Таалам берип жатат, демек мен будан эртең сураламын деп дүйнөдө өтө көп иштерди кылып, ыйманынын бекемделишине, дининин бекемделишине, башка адамдарга жакшылык кылып гүлдөшүнө себеп боло турган болсо, анда ал дүйнө жакшы деп сыпатталат да, жакшы деп биз баалайбыз. Эгер ал дүйнө адамды бир азапталышына себеп болуп жаткан болсо, жаман иштердин бир башаты болуп, ал ошондон бузулуп жаткан болсо, албетте ал дүйнө аны үчүн жаман. Ошондуктан биз баягы жок, дүйнөдөн качыш керек, ал жаман гана деп ишеничтен алыспыз, бирок ошол эле убакта алыс кандай десем, ортодо болушубуз керек да. Андан такыр качып, өзүң тиленбей, өзүң муктаж болуп,
башка бирөөгө муктаж болуп калгандан этиятташыбыз керек. Жана ошол эле убакта дүйнө жакшы деп ага азгырылып, анын аркасынан жүрүп, башка эч нерсени көрбөй, ошо менен бул дүйнөдөн кайтып кетүүбүздөн этият болушубуз керек экен да. Ошол дүйнөнү ушундай биз сыпаттай алат экенбиз. Эң сонун айттыңыз. Чындыгында азыркы сөзүңүз ушунчалык мага чоң таасир берди. Анткени чындыгында жашоодо дайыма биз Аллах Тааланы эстеп жана өлүмдү дайыма эстеп тура турган болсок, демек дүйнөгө азгырылып, дүйнөгө берилүүдөн дагы биз өзүбүздү сактайт болушубуз керек. Эң жакшы бир акыл насаат сөзүңүздү айттыңыз. Буюрса биздин көрөрмандар, угармандар дагы уккан болсо, сөзсүз ошого амал кылышканга аракет кылсак деп атабыз да. Ошол акыркы ырыскы темасына тиешелүү айта турган сөз болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул садакага берилген мал эч качан адам малынан кемибейт деген маанидеги хадисине кайрылсак, адам берүү менен эч качан кемибейт экен да. Сөзсүз андан толуктанат экен. Аныкы көбөйүшү мүмкүн, бирок азайбайт экен да. Андыктан Аллах Таалам бардыгыбызды ушул көп жакшылык иштерди кылуубузга мүмкүнчүлүк берген болсун. Бардыгыбызды баягы жүрөгүбүздөгү оорулардын бири бул сараңдык болуп саналат. Сараңдык. Адам сөзгө сараң болушу мүмкүн, адам көңүлгө сараң болушу мүмкүн, бир эле акчага эмес да, мамилеге сараң болушу мүмкүн. Ниетке дагы сараң болушу мүмкүн да адамчы. Анан албетте акчага сараң болушу мүмкүн, бир жардамга сараң болушу мүмкүн. Ошол сараңдыктан айрылуунун жолу бул күн сайын колунан келген ошол берешендикти кылуу. Жакшы сөз айтуу, жакшы ой айтуу, жакшы ниет кылуу. Ошону кылбаса дагы сооп алат да. Биздин динибиз ушунчалык баягы бир кооз, ушунчалык рахат ала турган дин деп айта алабыз. Аллах Таалам бардыгыбызга рызкыбызды кенен кылган болсун, жана адалдан кылган болсун, берекелүү кылган болсун. Жана сөзүбүздүн башына кайта турган болсок, ушул бардыгыбызга Аллах Таалам ата-энелерибизди урматтап, сыйлап, алардын бизге кылган жакшылыгын убагында биз көрсөк дагы азыр эстебеген, кылса дагы аны баягы билбеген, түшүнбөгөн убактыбызды бир карап, ата-энелерибизге, карыяларыбызга көркөм эң жакшы мамиле кылып, жана колубуздан келген жакшылыкты кылууга насип кылган болсун. Эң туура, машалла. Ата-эне ыраазы, Аллах ыраазы деген биздин жакшы бир макалыбыз бар эмеспи? Алсаңардай, чындыгында улуу инсандарга канчалык биз ийик болуп, ийилип, дайыма сый мамиле жасай турган болсок, албетте Аллах Таалам рызкыны мол кылып берет деген ишенимдебиз да. Анан устаз Аллах ыраазы болсун, сизге дагы ушундай бир алтындай сонун бир кеңеш айтып, жана чындыгында ушул теманы аябай сонун ачып бердиңиз. Мен үчүн жакшы бир жаңылык болгону, ырыскы бул материалдык жактан гана чектелбестен, бул руханий шүгүрчүлүк келтирүүнүн өзү да бир ырыскы экендиги мен үчүн ушундай бир жакты. Анткени биз чындыгында жанакы руханий жан дүйнөбүздүн ток болушу, ошол эле учурда илим менен ашказанды эле эмес, башказандын толуп турган каниеттүүлүктү дайыма айтып келтирип тургандын өзү ырыскы экендиги мен үчүн сонун бир жаңылык болду. Буюрса, ошол нерсеге канчалык биз аракет кыла турган болсок, менимче, ошол инсанда сөзсүз түрдө хикматтуулук, даанышмандык да сыпат пайда болору бул чындык деп ойлоп атам. Мисалы карасаңыз, кээ бир адамдарды карасаң, ушунчалык бир устаздарыбызды деп айтсам болот да. Мындай ушунчалык жүрөгү тынч, баардык ишин, жашоосун Аллахка, жараткан затка тапшырып койгон. Жана анын бүт бардык адамдар менен мамилеси зор. Бир кыйналып, бир кысталып, бир көйгөйлөрдөн чыкпай атканын көрбөйсүң да. Албетте биздин жашообуз сыноо жашоо, күнүгө бейиш жашоо болбойт. Бир күн өйдө болсо, бир күн ылдый болот. Бирок ал адамдардын ушунчалык жүрөгү тынч, баягы жакшы сөздөрдү айтып жаткан, жакшы сөздөрдү угуп жаткан, бир жакшы сезимдерди сезип жатканын, жана билген, үйрөнгөн илимине ушул амалдын берилгени, мүмкүнчүлүгү, тауфик деп коебуз, мүмкүнчүлүгү дагы бул рызык экен да. Мисалы, мен айтайын дегеним,
кээ бир адамдарды карасаң ушунчалык ушул дүйнө менен төп келишип, дүйнө ага ийилип, анын кызматында тургандыгын көрүп рахат аласың да, аны көрүп эле рахат аласың да. Эгер ошол абалды Аллах таала бизге берип, ошондой ырыскалантып койсочу, биз демек биз дагы ошондой рахат алып, баягы ошолдой ырыскаларды тиленишибиз керек экен да. Бир гана баягы бир алакан өлчөмүндөгү ашказаныбызга кеткен тамакты гана ушул ырыскым деп күнүгө эртеден кеч 10 саат, 12 саат, айтор 16 саат ар кандай баягы көлөмдө иштеген адамдар бар да, бирок бир гана ушул ашказандын гана камын көрүп дүйнөдөн өтүп кеткенден биз кызганышыбыз керек да, өзүбүздүн өмүрүбүздүчү. Биз өмүрүбүздү ошол дуа менен эле өзгөртө алат экенбиз да. Аллахтан Аллахым ушул дүйнө акыреттин эң жакшы ырыскаларынан бер. Жана биз өткөндөй ырыскалардын эң жакшысы ички болсун, сырткы болсун, көрүнгөн, көрүнбөгөн, баардык жакшы ырыскыны бизге буйру деп дуа кылышыбыз керек. Иншаллах. Амин. Аллах разы болсун. Кадырлуу көрөрмандар, бизге бөлүнгөн убакыт дагы буюрса соңуна келип жатат. Эмесе биз устазыбыздын ушул көрөрмандарга, угармандарга өзүңүздүн жылуу бир сөзүңүздү, каалоо тилектериңизди айтып өтсөңүз, анан кийин эфирибизди буюрса жыйынтыктай берели деп атабыз. Каалоо тилегимди жаңы эле айтып койдум окшойт дейби. Аллах таалам баардыгыбызга адал, эң жакшы ырыскысын буйруган болсун. Аллах таалам баарыбыздын ушул дүйнө акыретибизде өзү бизге кепил болуп, өзү бизге туура жолун көргөзсүн, акыйкат деп көргөзүп, жана ошол акыйкатта бекем туруубуз, бекем ушул динибиз менен жашообузду буйрусун, жана батылды туура эмес деп көргөзүп, жана андан биз алыс болуубузду буйрусун. Чындыгында ырыскынын эң жакшысы бул дин экен да. Дин экен. Адамга эгер дин бериле турган болсо, ошол дин берилет деген дин менен жашоого мүмкүнчүлүк бериле турган болсо, бул анын эң чоң ырыскысы болуп саналат экен. Аллахым баарыбызга ушул билген, уккан илимибизге амал кылууга насип кылсын. Амин, иншаллах. Чоң рахмат устаза. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убактыбыз соңуна келип жетти. Буюрса келерки эфирлерибизде дагы чакырсак келип бересиз да, устаза? Иншаллах. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер Ар-Раззак ысымы боюнча дагы жана карысы бардын ырысы бар деген теманын алкагында маегибизди көрдүңүздөр. Эфирде устазабыз Мээрим Сулайман кызы болду. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.